Ulu adam şuna dengelge özünün gücünü bilip koysun. Aşağı memnun ol onun. Sen müfat olasın. Yaşlar sürüyor, yüzertin kadar sen aytayın, kaykıyacak kızın bile. Çağırdıcık suyun darı gel, çarıktın dala nurun irgegi. Kadırlı ağayın, ağayın, tuğanlar, ordu, tolguz, joğotu oldu. Biz Kırgız Respublikasının batırı akademik Mambet Mamakeyev'den ayrılıp kaldı. Mambet Mamakeyev'den yakın tuğanlarına ayrılıp Kayrat Kırgıladı. Kırgız Respublikasının prezidenti Hurmatlı Sadır Nurkojoyevич Japarov'un atынан, Ministrler Kabinetinin atынан көңіл айтам. Жатқан жер жайлы, топрағы торқа болсын, жаратқан жанаттан жан берсін дейбіз. Hurmatlı mekellештер, марқұмды ақырғы сапар ұзатып жатып, салт бойынша бұл қандай кешелі деп сұрау берішеді. Топырақ салып, қоштасып жатқандар жақсы кешелі деп жауап берішеді. Үш жолы ушул сұрау жооп кайталанылат. Элдин мыктыларын узатып жатканда кошок кошкондор, жез таңдай акындар жамгырдай төгүлгөн ыр менен ал адамдын өмүрүн, басып өткөн белестерин, адамдык эң мыкты сапаттарын, коштошунун кайгы муунун баяндашат. Кыргыз Республикасынын баатыры академик Мамбет Мамакеевич акыркы сапарга узатып жатканда жакшы кишеле деп айтуу менен чектеле албайбыз. Анын басып өткөн жолун Кыргыз Республикасынын тарыхында калтырган изин тарыхчылар талдап, сактап алтын тамгалар менен жазышат. Айта келсек, адамзат коомундагы эң ардактуу, эң асыл кесиптердин бири дарыгерди кылымдар бою барктап, таңазалап келишкен. Европада авиацияны деп аташкан Абу Или Али ибн Синанын аты өчпөй, унутулбай кылымдар бою аталып келет. Адамдардын өмүрүн ажалдан алып калган дарыгер бул өчүп барган шамды жандырган, адамга экинчи өмүр тартуулаган адис. Ал эми бир адамды эмес, 100 миңден ашык адамды дарылап, 30 миң адамга хирургиялык операцияны жасаган Мамбет Мамакеевич жөнүндө бир эмес, көптөгөн ода жазып, акындар дастан айтса дагы аздык кылар. Мамбет Мамакеевичти кыргыз медицинасынын туу көтөргөн кесип кою катары баалайбыз. Ал кыргыз хирургтардын мектебинин негиздөөчүсү, улуттук хирургия борборунун түзүүчүсү болгон. Анын жетекчилиги менен 20 илимдин доктору, 22 илимдин кандидаты даярдалган. 260 илимий эмгек жана 13 монография анын күжүрмөндүгүнүн, талыккас эмгекчилдигин даана көрсөтүп турат. Мамбет Мамакеевич менен жакындан таанышып, көрүшүп жүрдүк эле баарыбыз. Сөздүк эсе сүйлөгөн, чечкиндүү жүргөн, кайраттуу, сүрдүү адам катары мүнөздөсөк болот. Азыркы замандагы жакшы турмуштун жана феминизациянын таасири менен назик болуп калган адамдардын кескин айырмаланып турчу эле. Мамбет агабыздын эстегенде Байдалдын чок кармаган кол менен баатыр бол деп чоң атабыз үйрөткөн сени мени деген ырсактары эске түшөт. Ошол чок кармаган чоң атабыздай болгон жоокерлер заманынан келип калгандай инсан эле. Мамбет Мамакеевич дээрлик кылым жашады. Эгемен өлкөбүздүн 100 жылдык тоюн көрүп, андан соң келбес сапарга узап жатат. Элибиздин жакшылыгын дагы, жамандыгын дагы эл менен бирге көрдү. Улуу ата мекендик согуштун учурунда ал 14 жашта эле. Белгилей кетсек, Чыңгыз Төрөкулович менен жашы тең болгондуктан Мамбет агабыздын ошол учурдагы өмүрүн элестетиш үчүн
Айтматовдун чыгармаларын кайталап окуш керек. Урматтуу мекендештер, кадырлуу калайык, элибиздин залкыр акыны Алы Токомбаевдин «Үч чындык» деген ырында төмөнкөр саптар бар эле. Жанында өлүм турса да, жалантып кылыч сунса да, жабыгып жүрөк каңсырап, ирмелей көзү тунса да, өмүргө тойбойт адамзат. Мамбет агабыз дээрлик кылым жашаса дагы, жашай түшсө, арабызда аксакал болуп, элибиздин берекеси болуп жүрө берсе деп ойлойбуз. Бирок жаратылыштын мыйзамы ушундай экен. Өмүр чиркин бир көз ирмемдей болуп, бир заматта өтүп, арабыздан улам бирөөнү алып кеткен ажал улук экен. Айла жок. Биз Залкар дарыгер менен коштошуп жатып, терең урмат сыйыбызды жана ыраазычылыгыбызды билдиребиз. Мамбет агабыздын жаркын элеси жүрөгүбүздө түбөлүк жашайт. Анын идеялары, анын иши улана берет. Ал көтөргөн тууну жерде калтырбай, желбиретип бийик көтөрүп, шакирттерди жолду улашат деп ишенебиз. Мамбет Мамакеевдин үй бүлөсүнө жана жакындарына дагы бир жолу терең кайгыруу менен көңүл айтып, жаткан жериңиз жайлуу болсун, топурагыңыз торпо болсун деймин. Кош болуңуз, Мамбет ага. Мекке шаарына, Медина шаарына көч кылганда өз колубуз менен кийген кийимди кеч курун кайра төшөккө жатарда өз колубуз менен чечебизби белгисиз ак кепин кийип алабызбы. Дамылдатат. Экинчиси бул өлүм деп айткан пайгамбарыбыз. Мамбет атабыз тирүү мезгилинде аткарган баардык жакшы иштерине мына күбө болдук. Кээ бир жаназа намазы бар. Калайык журттун, жамааттын урматында маркумдун мүнөзү кечирилет дейт.